بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد 33 حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه أمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له صحيح مسلم. Абу Хурайра радияллаху анхудан риwayat кылынат. Чындыгында Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Эгер инсан өлсө, анын амалдары токтойт. Бирок үч нерседе амалдары токтоп калбайт. Биринчиси дайыма жүрүп турган садака. Экинчиси адамдарга пайдасы тийген, адамдар пайдаланган пайдалуу илим. Үчүнчүсү анын артынан дуа кылып тура турган салих, жакшы, таквалуу перзент. Имам Муслим риwayat кылган сахих хадис. Hadisке түшүндүрмө. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эгер киши өлсө, амалы токторун кабарын берди. Инсан өлсө, ага ажыр сооп жазылбайт. Бир гана үч нерседе гана ажыр сооп жетип турат, өлүп кеткен болсо да. Биринчиси жүрүп турган садака, мындайча айтканда дайыма соо болуп турган садака. Экинчиси пайдалуу илим таштаган болсо, адамдар анын илиминен пайдаланышса, пайдалуу илимден максат шарият илими. Жана дүйнөлүк пайдалуу илим болсо да, мусулмандар андан пайдаланышса, анын соогу да болбой койбойт. Үчүнчүсү салих, имандуу, таквалуу перзент. Өлгөн атасына дуа кылса, анын ажыр соогу жетип турат. Салих, имандуу, таквалуу перзенттин жакшылыгын ата эне дүйнө жана акыретте да көрөт экен. Хадистен алына турган пайдалар: биринчи пайдасы, демек, бул хадисте вакыф кылуу дурус экенине далил бар. Вакыф дегени, мисалы бир киши Куран китеп сатып алды да, аны мечитке койду же медресеге берди, ушундан пайдалангыла деген максат менен сооп үмүт кылып. Же кимдир бирөө бир участогун мечитке же жетим балдар үйүнө берди, андан пайдалангыла деген максат менен сооп үмүт кылып. Эми муну сатуу мүмкүн болбой калат. Бир гана аны пайдалангандар сатса болот. Же суу чыгарып берди. Мына ушундай иштин, мына ушундай садаканын соогу өлгөндөн кийин да токтоосуз жетип турат экен. Хадистен алына турган экинчи пайда, бул хадисте илимдин өтө фазилеттүү экенине далил бар, жана илимди көбөйтүүгө далил бар. Бул хадисте илимди адамдарга калтырып кетүүгө кызыктырып жатат, адамдарга сабак берип, китеп жазып, билгенин адамдарга үйрөтүп кетүү бул чоң сооп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айткан: ким билген илимин жашырса, ага кыямат күнү оозуна оттон болгон жүгөн кийгизилет деп айткан. Хадистен алына турган үчүнчү пайда, өзүнөн кийин дуа кыла турган перзент. Бул хадисте үй бүлө куруп, перзентти, баланы көбөйтүрүү керек экенине кызыктыруу бар. Балдары көп болсо, анын артынан дуа кыла турган балдары көп болот. Ошондуктан аалымдар баланы көбөйткүлө деп айтышат. Мисалы 5-6 же 10 баласы болсо, барысы эле таква, салих болбосу мүмкүн, бирок арасынан таква, жакшы, имандуу балдар чыгып калат. Ошондуктан бир-эки эле бала менен чектелип, баланы көбөйтүүнү токтотуп койгон болбойт. Баланы көбөйткүн деген маанини хадис өз ичине камтыйт. Шейх Хусеймин рахимахулла айткандай, баланы көбөйткүн, рызкың көбөйөт деп айткан экен. Хадистен алына турган төртүнчү пайда, медресе куруп берүү, жол куруп берүү, мечит салып берүү, суу чыгарып берүү, ушуга окшогон иштер инсан өлсө да токтобой соого жазылып турган садака жария болуп саналат экен. Бешинчи пайдасы, салих, имандуу перзенттерди тарбиялоо керек экен. Эгер ата эне салих, имандуу, таква болушса, балдары да салих, таква, имандуу болот. Бир адам коркуусу мүмкүн, ойлонуусу мүмкүн: эгер кокус өлүп калсам, балдарым тарбиясы эмне болор экен, ким тарбиялайт деп ойлонуп калса, айтарыбыз: эгер инсан таквалуу болсо, өзү имандуу болсо, өзүнөн кийин Аллах анын балдарын өзү тарбиялап коет. Ата энесинин таквалуулугу, имандуулугу себеп. Хадистен алына турган алтынчы пайда, жакшы, салих перзенттин пайдасы, жакшылыгы дүйнө жана акыретте да болот экен. Мисалы, бир бала жакшы иш жасап койсо, адамдар ага атаңа рахмат деп, сени тарбиялаган атаңа рахмат деп атасына дуа кылышат. Хадисте келет: инна Аллах азза ва жалла ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أن لي هذه فيقول باستغفار ولدك لك
فيقول باستغفار ولدك لك. Улуу Аллах Таала салих пендесин даражасын бейиште жогорку даражага көтөрөт дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ошондо ошол пенде о Раббим, мага бул даражалар, жакшылыктар кайдан келди деп сураганда, Аллах Таала айтат: сенин салих перзентиң сага кылган дуасы, истигфары, сенин күнөөлөрүң кечирилүүсүн сурап истигфар айтканы себеп мына ушундай даражага көтөрүлдүң, мына ушундай даражага, мына ушундай жакшылыктарга жеттиң деп Аллах Таала айтат экен. Валлаху а'лам.